Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда айтылган жаш талантты дагы көрдүңүздөр. Ушундай бизде жаш таланттарга аябай байбыз, кыргыз эли. Деги эле таланттуу адамдарга байбыз да. Негизи эле ушу жаш таланттардын башын бириктирип турган кара сунактар болобу же болбосо жаш таланттарды элге таанытууга дагы биз албетте ар дайым көмөкчү боло бермекпиз. Ал эми биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз. Студиябыздын сыйлуу коногу бар. Конок менен тааныштырсак, сахна жылдызы, ырчы, аткаруучу, композитор, Кызыл өрүк деген чыгарманын автору Мирлан Баеков. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Саламатчылык, кош келдиңиз. Кош келдик бериз. Манай сонунбу? Манай жакшы, сон бериз. Жел каякты колго алып, бизге жандуу бир музыканын коштоосунда жандуу үн менен ырдап берейин деп келип калыптырсыз. Иштериңиз кандай? Иштерибиз буюрса жакшы, баардыгы жакшы. Негиздир акыркы күндөрү чыгармачылыктан көрүнбөй калдым дегендер суроолор да көп болуп кетти. Ошонун сыра берейин дедим эле ошонучу. Билгем да ошондо. Эмнеге алыстап кеттиңиз? Ошону Тыныгуу. Мен алыстап болду. Чыгармачылык менден алыстап кетти деп койчу. Ооба, менден алыстап кетти. Азыр эми кайрадан табышайын деп атабыз. Табыш керек сөзсүз. Буюрса жаңы клипибиз бүткөн. Клипти дагы сиздердин эмеңиздерге таштадык. Эми буюрса көрө баштайт көрөрмандар. Андыктан кайрадан келдик, эмне кылабыз? Сиз айтпай койдуңуз го, эмне менен алек болуп жүрдүңүз ал убакыттарда? Анын бардыгы сыр болуп турсын. Анын бардыгы сыр. Өзүчө башка бир чөйрөдө жүрдүк. Буюрса эми кайрадан пат-паттан клип менен келдиңиз, келгенде да? Келгенде да клип менен келип. Ошол Кызыл өрүк чыгармасы бул эң баягы сиздин чыгармаларыңыздын арасында эң популярдуу болгон десек деле жаңылышпайт болушубуз керек. Анан ушул сыяктуу дагы бир чыгармалар жаратуунун үстүндө иштеп жатасызбы азыркы күндө? Эми бул Кызыл өрүк сыяктуу болбосо дагы элге жага турган, кыргыз элибизге арасына тарай турган ырлардан буюрса ырдайын деп буюрса келдик. Андыктан буюрса жакын арада көп болосуздар деген ойдобуз. Ооба. Сиз мисалы ырларды бат-баттан жаратпасаңыз дагы бир эле ырды, мисалы бир жылда 2 ырды же бир ырды чыгарсаңыз дагы ошол аябай ыккулуктуу болот да. Ошол эле жанагы Кызыма деген ырыңыз, же болбосо Кызыл өрүк. Негизи ыр тандоодо эмнелерге көңүл бурасыз? Мисалы оонун кантип тандайсыз? Ыр тандоодо негизи аябай ушундай кыжалат болом өзүм дагы. Элге мындай жакшы ыр сөзүн дагы, оонун дагы мындай жакшы баардыгын айкалаштырып анан чыгарганга аракет кылам да. Бирок мындай ырлар көп толтура. Мен өзүм жеке студиям бар, студиямда ошол жакта проектлер, материалдар мындайча айтканда толтура көп. Ошонун баардыгын эми буюрса сөздөрүн баарын ылайыкташтырып, баарын төп келтирип, аранжировкасын төп келтирип, анан элге чыгарганга аракет кылам да көбүнчөсү. Анан ошол эле бышырып туруп анан кийин элге тартуулай турасызбы? Анан көбүнчөсүн ошондой чыгармаларды ырдап, мисалы, мындай кандай десем, башка темадагы ырларды жаратканга негедир кызыгам. Ошентип аракет кылам да. Анан буюрса Ак халатчан деген медиктерге арналган ыр жок экен. Ошондой жаңы ырды бүтүп, клипин тарттырып, буюрса жакын арада эртеңден баштап көрө баштайт жалпы көрүүчүлөр. Ак халатчан ушу медиктердин жакында майрамы. Ошо майрамга карата дагы буюрса Келиңиз ошол Ак халатчан деген жаңы аккордеон менен ба? Аккордеон менен болобу же бул бир куплет ырдап берейин, Мейлиңиз. Майрамга утурлай элеби же болбосо негизи дагы бир себептер болду? Негизи себеби деле жок. Майрамга утурлай. Өзүмдүн жакын тааныштарым медик. Ошол айтып калдым, медиктердин майрамы качан экенин да билбечү экем. Анан ошо майрамга чейин анда бүтүрүп коеюн деп, ошо клип менен бүтүргөнгө аракет кылдык. Ошол чыгарманы алып. Kızlar келет мериндүү ак таң болуп акшам болуп көңүлдүү дартка даба мүнөздөрү жайдары узартышат даба болуп өмүрдү дартка даба мүнөздөрү жайдары узартышат даба болуп өмүрдү
Boru kergiz halatcan geldim ele talastan bozdo buylap gelgenni gülüp çıkıp baratam ak halatcan bir kızdı suyup çıkıp baratam ak halatcan bir kızdı suyup çıkıp baratam boru kergiz halatcan. Rakelde. Söz kimге таандык ошону эле баштайлы. Сөзү onu Майрамбек Осмонов деген агама таандык. Ошол агабыз бул негизи эски мурун чыккан ыр экен. Анан ошону жаңыртып, ушуну жазбайсыңбы деп анан суроолор боюнча анан экөөбүз Майрамбек экөөбүз отуруп алып кеңешип анан чыгарган дагы кербезибиз. Буюрса сөзү дагы, обону дагы аябай жакшы экен. Буюрса хит болот деген ойдобуз. Ооба. Бизге Мирлан мырза, Мирлан байке клипти азыр эле алып келип калдыңыз. Биз жетишпей да калдык. Буюрса эртеңки күндөрү Мирлан Байековдун жаңы чыгармасына тартылган клипти биздин телеканалдан көрө алсаңыздар болот албетте. Клиптин ичиндеги сценарийине токтолсок, кандай тартылган? Кайсыл жакта тартылган? Кайсыл жактын медайымдары тартылган? Клип ыр өзү негизи кышында башталган, жазылып. Жаздан баштап клип тарттырып, жайга чейин клип тарттырып бүттүк. Ошондо баш аягы ырдын клиптин бүтүшү менен 4-5 айды талап кылды. Негизи бул жактан Бишкектен эле тартылды. Кызды болсо, актриса кызды болсо бул жактан эле таптык, бирок өзү деле медайым эмес экен, мындай медайымга окшоштуруп халат кийгизип ушундай кылып тарттык. Эми ал сөзү айтылып аткандай эле ушун бору керgiz халатчан келдим эле таластан. Боздо ыйлап келгемин күлүп чыгып баратам. Ак халатчан бир кызды сүйүп чыгып баратам деген сөздөр бар. Ушул сөздөрүнө ылайыктап эле тарттык клипти. Сон. Буюрса клип дагы сон болот деген ишеничтебиз. Анан бүгүн биз жандуу музыка деген теманын үстүндө сүйлөшүп атабыз да. Деги эле жандуу үн, жандуу музыка деп акыркы мезгилде бул актуалдуу темалардын бири деп дагы айтсак болот да. Анан көйгөйлүү темалардын дагы бири деп айтсак болот. Сиздин бул боюнча оюңуз кандай? Жандуу музыка боюнча. Жандуу музыка боюнча оюм түптүз. Себеп дегенде ошо өзүм аккордеон менен ырдагандыктан, комуз менен ырдагандыктан ошо жандуу аткарганды негедир. Концерттерден болобу, башка тойлордон деле болобу, мисалы жандуу аткаргым келет. Жанагындай болуп съемка болуп калганда эле ушундай фонограмма колдонгонго аргас болобуз да. Себеп бирок жандуу аткарганга не жетсин дегендей да. Өзүм жандуу аткарып ушундай образга кирип, болгон дитимди бергенге аракет кылам да. Жакшы. Мага жагат. Мирлан мырза, мисалы ошол эле концерттерде аткаруучулар кайсыл бир ырды аткарууда жандуу үн менен канча ырды аткара алат? Мисалы, эгер дүйнөдөн алып карасак, мисалы бир альбомун тең сахнага чыгып алып, кайра тыныгуусу жок жандуу үн менен аткарып койгондор да бар да. Негизи кандай болот? Канча чыгарманы аткарса болот жандуу үн менен? Сиз өзүңүздүн баардык чыгармаларыңызды бир эле учурда ушул азыр отуруп туруп, ооба, аккордеон менен аткарып каласыз. Мен өзүм бул жакка концерт кое элекмин, өзүм Бишкек шаарына. Буюрса быйылкы пландар бар. Башка жактарга гастролдоп калганда, көбүнчө өзүм ушул убакка чейин чыгарган ырдалган ырларым, элге таралган ырларым бир 20дай ыр бар экен. Ошонун баардыгын жандуу аткарганга аракет кылам, бирок арасынан бир 10ун жандуу аткарам да. Баардык эле нерсенин жандуу болгону жакшы. Ооба, баардык нерсенин жандуу болгону жакшы, бирок ошол эле сиз айтып аткандай башка мисалы ырчылар деле бир альбом жандуу аткарышат. Бирок эми ырга карайт. Ырды өтө высокий болбосо, мындай бийигирээк болбосо, мындай средний мындай эме болот, мисалы. Ооба. Ошондой ырларды жандуу аткарып, концерттин башынан аягына чейин жандуу аткарып. Келиңиз андай ушул аккордеон коштосун дагы бир чыгармаңызды жандуу аткарып бериңизчи. Балким кызыма деген чыгарма. Жок, өзү Мирлан мырзанын өзүнүн эмесине коелу. Жок, өзүнө койбойсуз. Кызыл өрүктүндө келиңиз. Кайсыны ырдап берсең? Өзүңүздүн каалооңуз менен. Келиңиз, кызыл өрүктү ырдап бериңизчи анда. Кызыл өрүктү ар бир эфирге келген сайын, ар бир тойлордо ырдабайсың болобойт. Сөзсүз түрдө кызыл өрүктү ырдап берейин,
Kızıl örük tөгülгөндөй kızdın çaçı örülгөндөй kız jaşırıp alaq süyüsün kıygaç karap gönül bölböy kızıl örük suyup kaldım ben seni görüp kızıl örük koy çumağa gönül bölüp kızıl örük danegindey kara közdün karegindey kağıp kaşın basıp gettin kaltırmadın daregindey kızıl örük suyup kaldım ben seni görüp kızıl örük koy çumağa gönül bölüp kızıl örük suyup kaldım seni görüp koy çumağa gönül bölüp. Ай баракелде. Инсон чарма, инсон аткаруу. Мирлан мырзанын азыр өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу да айта кетсеңиз, негизи эле учурдагы өзүңүздө болуп жаткан акыркы жаңылыктар туурасында. Үй бүлөм тууралуу айта кете турган болсок, үй бүлөм бир балабыз бар, үйлүүлүүбүз. Баламдын аты Рамир. Сиздерге кошуна болуп бул жерде турабыз дегенде. Ошол. Кошуна турбайбызбы андай? Бат-баттан эле каттап турбайсызбы? Бат-баттан Күнүгө келип туруңуз андай. Күнүгө эртең менен келип Бир күн комуңузду кайрадан көтөрүп. Мирлан мырза, азыр болсо биздин телекөрүүчүлөрүбүз азыр сизди дагы да болсо ырдаткыбыз келип турат. Азыр биз суроо берсек убакыт соңуна чыгып калчудай, андыктан сизден дагы бир ырды сураналы, эми өзүңүздүн каалооңуз менен. Өзүмдүн каалоом Майкл менен. Джексондун чыгармаларынан. Бийлеп киресиз. Так. Өзүмдүн каалоомдун чыгармаларынан кызганба деген бир ырды аткарып берейин. Үй бүлө тууралуу да сөз болду азыр. Ошол ырды аткарып берели. Эй, баде! Көр албастар көргөндөй айтап көңүл бөлбөй көп жүргүн байкап көксөбөдүм сенден башканы көздөрүңдөн алгансың арбап мен өзүңдөн алыс чыкканда ишенбечи ушак уксаң да жаным кызганба жашоом бирге жаным садага азгырышат аргандай айтат алыс жүргүн андайдан байкап алмаштырбайм сени башкага аппак сүйүм
өчпөс махаббат мен өзүңдөн алыс чыкканда ишенбечи ушак уксаң да гүлүм 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 кызганба гүл сунбаймын башка кыздарга жаным 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 кызганба жашом бирге жаным садага Баракелде, ушундай берилип ырдап бердиңиз деген ыр болчу деп да койдуңуз. Негизи мына ушул кызганыч ыры сыр бойдон калды да, ушул ырга да токтолсоңуз, бул ырды кандайча аткарып калгансыз, же өзүңүздүн жашооңузга кандайдыр бир байланышы барбы? Байланышы бар жаным, азыр бир эле чыгарманы YouTube каналына бир интернет блогторуна жүктөп койсо, ар кандай сын пикирлер астына жазылат да, комментарийлер. Анан ошолорго токтолуп биз сурап жатабыз да, бардыгына сыр да ушул чыгармаңыз. Бул чыгарма жеке эле мага эле эмес, бардык эле үй бүлөлөр Мага да деп койбойсузбу? бар болуш керек. Ошондон артынан эле бул чыгарманы негизи бул ыр Жакут Сыдыков деген агабыздын илгерки бир ошол убакта 2002 жылдары бир чогуу иштешип калганбыз. Ошол убакта чыгарып, мындай чыккан ырлардын бири болчу да. Анан элге кийинчерээк ушундай элге жагат болуш керек деген эле мисалы максатта мен өзүмдүн эле жеке турмушум эмес, бардык эле үй бүлөлөргө арнап. Бул реалдуу нерсе деп, бардык өзүңүз. Анан бул чыгармадан сырткары мисалы Кызыл өрүк чыгармасы дагы бир жагынан хит, бир жагынан бир аз кызычуу, чыр менен дагы коштолду. Анан кандай болду? Кандай чечишип алдыңыздар? Кызыл өрүк тууралуу бардык эле жакшы. Болгону ушундай кичине ортодо пикир келишпестиктер болду. Анын бардыгын буюрса жайгарып, бардыгы чечилип, бардыгы сон. Сиз тымызын эле жайгарып бир жака жок болуп кайра пайда болуп калды окшойсуз. Жакшы. Мирлан айке бир чыгарманын үстүндө аябагандай көп убакытка чейин иштеп Айта кетип турсам, анын көп да убакыт анын үстүндө көп керек. Баары жакшы. Баары жакшы. Баары жакшы эле болсун. Ооба. Мирлан мырза, сизге болсо чоң ыраазычылык билдиребиз, албетте эфирге келип, кандайдыр бир башкача азыр таасирленип, башкача өзгөчө сезимдерге да бизди жетелеп бардыңыз. Айтор алдыңкы күндөрү биздин YouTube каналынан сиздин жаңы чыгармаңызды биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы көрө алат. Буюрса, дагы да болсо сизден жаңы чыгармаларды күтөбүз. Рахмат. Чоң рахмат. Ыраазычылык, игилик. Ошол биздин эфирге келип тер төгүп ырдап бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми дагы маанай берүүсү өз ишин улантат.